Орта Азиянын курама командалары чыныгы өсүү жолунда. Акыркы жылдары Орта Азиянын футболу мурдага караганда таптакыр башка деңгээлге чыкты. Ар бир өлкө Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан өз алдынча өсүп жатышат жана бул регионду жалпы күчтүү кылууда. Бүгүн Орта Азиядагы эң мыкты курама командалар жөнүндө сөз кылабыз. Достор, эгер жардам берүүнү кааласаңыз, төмөнкү Мbank номерлерине карап коюңуздар. Андыктан муздаткычтан шам шүметкени бир нерсе алып, Аскар каналынын видеолорун көрүүгө шамданыңыз. Кана эмесе баштадык. Бешинчиде Түркменистан потенциалы чоң, акырында өсүүдө. Түркменистанда талант көп. Аманов, Аннаев, Атагилдиев сыяктуу оюнчулар кураманы көтөрүп турат. Лига анча жабыркабаса да, оюн ылдамдай баштады. Техника жакшырды. Жаштар көбүрөөк машыгуунун үстүндө. Түркменистан жай, бирок туруктуу өсүү жолунда. Төртүнчүдө Таджикистан сенсация жараткан команда. Таджикистан Азия кубогунда күтүүсүз бирок мыйзамдуу ийгилик көрсөттү. Паншамбе, Бобоев, Ханонов сыяктуу оюнчулар эл аралык деңгээлге чыкты. Команда дисциплинасы күчтүү, коргонуусу так. Жаштар академиялары активдүү өнүгүп жатат. Таджикстандагы 2-3 жылда Азиядагы орто деңгээлдеги жогорку категорияга чыга алат. Үчүнчү Кыргызстан рух дисциплинасы жана жаңы муун. Кыргызстандын курама командасы акыркы 6-7 жылда тарыхы өз жашады. Азия кубогуна чыгып плей-оффко жетти. Жаш муундар Абдыкадыров, Семенов, Алтынбеков сыяктуу оюнчулар чыгып жатат. Жана каары муундар Мирлан Мурзаев, Жоэл Кожо сыяктуу оюнчулар да бар. Чабуул ылдам, коргонуу туруктуураак болуп калды. Кыргызстан системалуу өсүп, эмоция менен гана эмес, тактик менен ойной баштады. Экинчиде Казакстан күтүлбөгөн прогресс. Казакстан УЕФА системасында ойнойт. Бул чоң артыкчылык. Европа командалары менен туруктуу беттешет. Зайнуддинов, Жоа Пауло, Дастан Сатпаев сыяктуу оюнчулар деңгээлди көтөрдү. Лигага инвестиция көп, стадиондор жакшырып жатат. Казакстан курама командасы азыр Европада коркпой ойной турган деңгээлге келди. Казак бауырларды куттуктайбыз. Биринчиде албетте Өзбекстан. Азиядагы чынында күчтүү командалардан болду. Өзбекстан улуттук курамасы акыркы 5-7 жылда Европа клубтарына оюнчу чыгарып темпти катуу жогорулатууда. Элдор Шамуродов, Абдуходир Хусанов, Аббос Файзуллаев сыяктуу мыкты оюнчулар бар. Жаштар командасы дүйнө чемпионатына чыгууда. Жана өз курама командасы быйыл дүйнө чемпионатына чыкты. Куттуктайбыз. Лигада инфраструктура күчтүү. Бул курама команда системалуу өсүп жатат. Ыкчам жана техникалуу оюнга өттү. Жана Өзбекстан курама командасын куттуктайбыз. Ошону менен биз дагы коштошобуз. Салам достор. Кийинки берүүлөрдөн сак саламатта калыңыздар. Жана катталып коюңуздар, сураныч.